Чет элдик коноктордун Кыргызстан тууралуу алгачкы таасирлери албетте аба майдандан башталат. Андагы алгач эле тосуп алган кызматкерлердин мамилеси деги эле аба майдандагы тейлөө кызматы талапка жооп береби? Ушул суроону талкуулаган жыйын болуп өттү. Анда дагы кандай маселелер козголду? Бул тууралуу кененирээк Заман айтып берет. Эшигин көрүп төрүнөт, чет элдик коноктордун Манас эл аралык аба майданына келгендеги алгачкы таасир аттуу жыйында эң эле талкууга түшкөн маселе аба майдандагы учактан жаңы эле түшкөн жүргүнчүлөрдү этектей жабышкан таксисттер болду. Алардын мындай жоруктарын кантип тыйып, кандай кылганда маданияттуулукка үйрөтөбүз деген суроо талкуу жаратты. Такси кызматкерлеринин ошол жылмалап, сумканы алып, бир кишини 3-5 кубалап, туш-туш тараптан жок кереги жок десе да болбой, бир 20-30 метрге чейин ээрчип барып, артынан машинага чейин ээрчип барган күндөр болот. Ушул негизги маселелер. Аба майдандагы тейлөө маселесин талкууга алган жыйында тейлөө кызматкерлеринин орой мамилеси менен чет тилдерди билбестиги дагы негизги маселе экени айтылды. Чек араны көзөмөлдөө башкармалыгы билдиргендей, жасалма документ менен өтүүгө аракет кылгандар бир жагынан, жүргүнчүлөрдүн санынын көбү экинчи жагынан ишти оорлотууда. Акыркы 3 жылда чек ара аркылуу 16 миллиондой адам өткөрүлдү. Бул биздин калктын санынан да 3 эсе көп болуп жатат. Чет тилин билүү боюнча көптөгөн сунуштар түштү. Азыр биз бул багытта иш алып барабыз. Жакын арада бул сунуштардын ишке ашырууга болгон аракетибизди жумшайбыз. Туристик компаниялардын өкүлдөрү тейлөө тармагында эл аралык талапка жооп бергидей шартты түзүп бербесек, туристик мезгилге карата айрым бир тоскоолдуктар жаралышы мүмкүн дейт. Все знают, да, что аэропорт – это лицо страны. Кайсы өлкө болбосун, аба майдан ошол өлкөнүн жүзү болуп эсептелет. Биздин аба майдан такыр эле жаман дегенден алысмын. Бирок тейлөө тармагын жакшыртуу талапка ылайык болуп турат. Аба майдандагы кызматкерлер жүргүнчүлөрдү ар дайым жылмайып тосуп алып, жагымдуу мамиле жасаса, мына ушундай майда барат нерселерден эле баары башталат. Аба майдандагы айрым бир терс жагдайлар бир гана ошол жердеги кызматкерлердин күнөөсү эмес дейт жетекчилик. Андагы бардык бөлүмдөр менен башкармалыктар биригип, маселени чече билүүсүнөн көп нерсе көз каранды. Жалпы аэропорт Манас күнөөлүү деп эсептелинип жатат. Чындыгында ошону баарыбыз билишибиз керек. Аэропорт Манаста жалгыз эле биз аэропорттун кызматкерлери иштебейт. Аэропорт Манаста андан башка Кыргызстанга караштуу чек ара кызматкерлери, андан башка бажы кызматкерлери дагы биз менен чогуу иштешет. Ошонун сыңарындай бул маселени жалгыз эле аэропорт Манас өзү чече албайт. Буну чогуу, чаран, комплекстүү түрдө чечишибиз керек. Компаниянын карамагында 5 эл аралык, 6 аймактык аба майдан жана 3 кичи ишкана бар. Заман, Темир Судогалиев, Коомдук, 1 канал.